биздин Кыргыз Республикасында эмес бүткүл дүйнөдө энергетикалык кризис өзүнүн өкүмүн жүргүзүп турган кез. Бирок ошого карабастан энергетика тармагындагы алга жылыштарды, аракеттерди айтпай коюуга болбойт да. Буга оң баа берүүгө туура келет. Модернизация болбогондугунун себебинен, кайра куруулардын болбогондугунун себебинен бүгүнкү күнгө жетип келдик да. Бирок бүгүнкү күндө дагы элди ушунчалык баягы суунун жетишсиздигине карабастан же башка кыйынчылыктарынан тиги керектөөнүн абдан тездик менен өсүп баратканына карабастан ошол баягы электр энергетикасы менен камсыз кылып тургандыктын өзүнө дагы чоң баа берсе болот. Менин өзүмдүн эле айылымда, мен жашаган айылда уже тиги жаңы мамулар жаңыланып атат, чубалгылар жаңыланып атат, анан баягы трансформаторлор жаңыланып атат. Бир эле айылдын энергетиктеринин аракеттеринен улам жалпы Кыргыз Республикасындагы аракеттерди деле ушул жакшы болуп аткандыгы көрүнүп турат да. Бизде баягы агын сууну дагы бардык нерсени үнөмсүз бейсарамжал пайдаланууга үйрөнүп калганбыз. Бул бай коммунисттик, бизде коммунисттик доордон калган эң жаман саркынды ушул да. Ушундан кетишибиз керек да. Биз электр тогуна гана эмес, бардык нерсеге үнөмдүү сарамжал мамиле кылмайынча биз алдыга өсүшүбүз, турмушубузду жеңилдетишибиз кыйын болот. Кайрылат элем да өзүмө окшогон эле керектөөчүлөрдү. Керектөөлөрүбүздү канааттандыргыбыз келсе, анда өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Мисалы мен өзүм дайыма үнөм менен жашайм. Ашыкча нерсени колдонбойбуз, ашыкча тиги приборлорду жакпайбыз. Анан сыргары үнөм менен иштей турган приборлорду дайыма издеп таап жайгаштырып турабыз. Мен кээде уялып кетем да, тиги коңшуларым кээде мынча миң төлөдүк дешет да. Мен бир аз эле төлөйм. Мисалы 162 сом. Өткөн айда биз ушул күнгө чейинки жаккан тогубуз 162 сом болду да. Анан коңшулар айтат, биздики 2000 болду, биздики 3000 болуп кетти дейт. Анан мен таң калам да, эмнеге силер ушунчалык мындай көп жактыңар? Мынчалык эмне зарылчылыгы бар?